Арзыбек досум, сага бир суроо да. Бизде көп талаш тартыш болот да. Манас жөн эле эпос же болбосо Манас чын болгон баатыр деп кээ бирибиз чын десек, кээ бирибиз бул жөн эле эпос, бир жомок деп ушундай талаш тартыштар көп болот да. Силерде байкашымча ушул кытайлык кыргыз туугандар Манас атабызды, Манас баатырды аябай баатыр катары көрүп, аябай чоң билебиз да бизчи. кыргыз элин түптөгөн, кыргыз элин баштаган аябай чоң баатыр катары силер көрөт экенсиңер да. Ооба. Ошого сенин оюң кандай? Биздин ой эми менин оюм менинчи. Мен ишенем да. Мен эпос катары көрбөйм. Азыр эми бул бизде жок Манастын 40 чоросу, Манастын эстелиги ушул Кытай мамлекетинде кыргыздар жашаган жерде аябай көп экен да. Ооба. Таң кала турган нерсе, ар бир чоронун аты жазылуу экен. Манас атабыз жана анын 40 чоросу менен айкелдери тургузулганда такырчы. Улукчат оданында бар, Кызыл Суугурус Автономдук областта биздикичи. Улукчат Акто, Акчи деп 3 одан бар. Ошол жерде такыр тургузулган. Улукчат оданында бар, Акчи оданында бар. Мисалы, жада калса Ысакбек генералдын дагы айкели бар да биздечи. Ысакбек генералды билесиңерби, билбейм. Лекин менин оюмда, мен жүрөгүмдө негизи Манасты эпос деп билбейм, мен Манасты чыныгы деп билем да. Ал анткени биздин бүтүн дүйнө жүзүндөгү кыргыз элинин Манас чоң атабыз болсо, бүтүн дүйнө жүзүндөгү кыргыз элинин мынабу баатыр десек болот, биздин чоң атабыз десек болот, биздин кыргыз элинин сымоол десек болот да. Ойлосоң болот досум, ар кандай бир адам жүрөгүндө бир ишенген бир нерсе, мындай сымоол болгон бир нерсе болуш керек да. Туурабы? Биз деле мисалы азыр мусулманбыз, Алла Таалага ишенебиз, туурабы? Кудайга ишенебиз. Ошо окшош эле жумуш. Ал Манасты чынын айтканда мен эпос анан бул жалган дегендерге аябай каршымын. Ал анткени биз кытайлык кыргыздарды кыргыз кылып тааныткан. Эми Кыргызстанда балким силерде 7,5 миллион кыргыз болуп, силерге анча барк болбоштугу мүмкүн анча. А бирок бизге, мен үчүн алып айтканда өтө чоң нерсе да бул. Ошондо Манас чоң атам менен сыймыктанабыз да бизчи. Мейли кийинки урпактарым, балдарым болсун, неберелери болоюн, буюрса, ошолорго дагы ошол Манас деген ушундай чоң атыңар болгон. Кыргыз деген, биз деген ушундай баатыр эл болгонбуз депчи мен сыймыктанам да ошо Манас менен. Ошондо ушул айкелдерди, Манастын 40 чоросун, Манас баатырдын эстелигин кытайлык кыргыздар өзүңөр куруп алгансыңарбы же кытайлар куруп бергенби? Же буларга уруксат алыш керек беле? Же уруксат Жок, же кытайлар өздөрү куруп беришкенби же булар? уруксаттын кереги жок, бул мамлекеттен колдогон да. Мамлекеттен колдогон, мамлекет боюнча 3 чоң эпос бар. Эң биринчиси биздин Манастык чоң атабыз турат, кыргыздардыкы. Анан моңгулдардыкы бар. Анан Заңзу деп улут бар, алардыкы бар да. Моңгул дегенибиз эми калмак дейбиз биз. Калмактар деп коебуз. Ооба. Ал бизде ошол негизи бизде Манасчы чыккан Жүсүп Мамай Аксакал, өзүңүздөр билесиздер да. Эми ал киши көзү өтүп кетти. Ал анткени менен чынын айтканда ошол киши бүтүн Манасты, бүтүн кыргыз элин Кытай мамлекети эмес эле бүтүн дүйнө жүзүнө тааныткан да. Ошондон көрүп байкап билсеңиздер болот. Негизи бул Манастын бүтүн тарых, кыргыз тарыхына болгон жана ушул башка улуттардын эпос арасында болгон таасиры аябай чоң да, аябай чоң. Эң биринчи орунда турат. Кытай мамлекети биздин мамлекет боюнча чынын айтканда Манас эпосу эң биринчи орунда тура турган, жоголсо болбой турган, корголо турган мындай эпоско айланды да. Ар канча эпос болсун, мейли жомок болсун, иши кылып элдин бүтүн ушул бир мамлекеттин көзөмөлүнө өттү да булчу. Мамлекеттен колдоду. Анан бул Манас китеби
канча тонндан уланат өзүңүздөр билесиздер. Ошол баары жогун кытайча которуп койгон. Чоң китепканаларда коюлуу, биздин айылдардагы, биз тараптагы жанакындай ажайыпкана дейбиз, музей. Кыргызча ажайыпкана дейбиз. Ошолордо такыр баары жогу коюлуу да. Жүсүп Момай Аксакалдын айкелдери, Манас эпосунун китептери, тарыгы баары жогу ошондой түзүлүү да. Эми бул биз үчүн алып айтканда, кыргыз улуты үчүн алып айтканда өтө чоң иш деп ойлойм да, өтө эле чоң. Жакшыныкы өтө жакшы жумуш деп ойлойм мен. Ал эпос деп карабайм мен, чыныгы Манас болгон. Биздин кыргызыбызды бүтүн ааламды дүңгүрөткөн, биздин кыргызыбызды бүтүн улуттардын алдында жогору коюп, ошондой тааныткан бир чоң атабыз десек болот да Манасчы. Манассыз кыргыз болбойт деп айта алам негизи менчи. Чынын айтканда. Мисалы биздин кыргыз мамлекетинде 40 жоронун айкели жок да. Айкели жок, анан 40 жоронун ар биринин өзүнүн аты, анан аттарынын аты дагы жазылуу экен менин билишимче. Ооба, аттарынын аты да, минген атынын кайман аттары болот го мисалы. Ооба, Аккула деген аттары бар. Кандай найса көтөргөн, кандай тон кийген, балдары ким, Манастан Семете, Сейтек, анын балдарынын балдары, ошондой баары жогу. Анан 40 жоросу менен коюп койгон да айкелин. Тааныштырмасы бар, ойлогула. Эми негизи бир чоң эле 1,5 миллиард Кытай жашаган бул Кытай мамлекети. Эгер чындап келсе бул жумуштарды кылып бериштин кереги жок бизге. Туурабы? Биз 200 миңбиз. Эмне үчүн? Ошол эпостун канчалык таасирлүү, канчалык ошондой элге берген таасиринин жакшы экенин, канчалык мындай омоктуу, ошо канчалык күчтүү экенин билиндирет да бул жердечи. Туурабы? Болсо 200 миң кыргызды чынын айтканда бул бир чоң келтеген мамлекетте көп деле санабайт. Мисалы башка мамлекетти айтайын. Россияны алып айтсак, Россияда кайсы бир кыргыздын айкелин коюп койгон ошол жерге? Жок да. Белгисиз. Туурабы? Ошончо кайсы бир кыргыздын айкелин коюп койгон. Чынын айтканда тарыхты сүрүштүрүп келгенде Россия менен Совет Итпагы болуп мурун илгертеден канчалаган ушу казак, кыргыз, өзбек, татар, тажик, чечен, печен болуп, манча жүздөгөн аз сандуу улуттарды бириктирип алган, туурабы? Совет интимагы кылып, Совет кылып. Бириктирип алып туруп, андан кийин германдар менен урушкан. Ошол кезде армияларга ким барган? Орус эле бара бербеген да, ошо бизге окшогон көчмөндөр улуту барган да, туурабы? А бирок ошол кездердеги бир адамдын атынын кыргызчалыгын көрбөйм мен. Бир адамдын кыргыз атынын мындай кинолорундачы бир казак же кыргыз мына баатыр деп улутун айткан жери жок. Баары жогу эмгектин баары жогу Россияга өтүп кеткен да. А жерде эстелик турбады. Ооба, а жерде бир кан төгүлгөн, баш кеткен бир кыргыз, казак же өзбек, татар, тажиктин атынын чыкканы аз эле. 100% болсо билбейм. А бирок баары жогу эмгектин баары жогу Совет интимагы. Совет, Россия кыйын. Россия кыйраткан, Германды жеңген, аны кылган, буну кылган дейт. Ошол жеңген жерде, ошол армиялардын арасында биз жокпуз, барбыз да. Туурабы? Мына эми 30 жыл болду бөлүнгөлү Кыргызстан деле. А бирок ошол эмгиче ошол Кыргызстан, Россиянын алаканынан 100% чыгып кете элек. Бул ойлосоңор болот, бул жерде бир улуттун бир өзүнүн эгемендүү болуш үчүн өтө кыйындыгын билесиздер да. А бирок биз эми Кытай мамлекетинде жашайбыз. Мен Кытай мамлекетин жамандабайм. Чыныгы жакшы, өзүң эле көрүп атасың да өзүң. Кытай мамлекетинде турмуш жакшы, баары жок жумуш жакшы болуп атат. Бизди басмарлаган же бөлгөн андай жумуш жок. Жада калса ошо Манас атабызды ойлосоң 200 миң кыргызга чалкалатып эпосту бир мамлекет боюнча эң чоң эпос кылып орнотуп койгон, тарых кылып. Ушул миллиардтаган Кытайдын арасында 200 миң кыргыздын музейлерин коюп, китепканаларын коюп, ооба. Бүт тарыхын жоготпой жазып берип, ушундай жакшы кыргыз улуту деп койгон. Кыргыз улуту ушундай болгон, кыргыз улуту деген улут бар деп алып койгон да эгемендүүлүккечи, берген да бизчи. Ойлосоң. Ошого эми негизи чынын айтканда Манас тууралуу болсак, Манас чыныгы эле болгон деп ойлойм. Манас менен сыймыктанабыз. Манас болбосо Кыргыз деле болбойт деп ойлойм. Чынын айтканда. Досум. Эми Манасты ушу Кытай мамлекети кандай кабыл алат? Манас жөнүндө сүйлөп калсаң,
Манас ушундай болгон деп Кытайларга айтып калсаң, Кытайлар кандай ойлорун айтышат? Билгендер кабыл алат да. Билбегендер билбейт. Билгендери билет бирок. Билгендер билет. Билгендер кандай адамдар билет десең, Манасчы таза билимдүү, тарыхчы, ушул коомдо таасири бар, ошондой чоң адамдар билет да буну. Анан мына башка адамдар, жөнөкөй адамдар билбейт да. Жөнөкөй адамдар Кытайда Манасты билмек турбай, Кыргызстанда деле Манасыбызды билбеген кыргыз көп да азыр. Кытай эмес, Өзүбүз билбей жүрөбүз да. Туура. Маек болуп калды ушундай бир заводко кетип атып, анан тарых тууралуу, Манас тууралуу. Ошондо эле бирөө айткан мага. Манас чыныгы, Манасты ким көргөн деген бир сөздөр болгон да. Ошондо кыжырым кайнаган да мен. Кыргызстандан келген адам ошентип айткан. Кыргызстандан келген адамдар айткан да мага. Манасты ким көргөн деп. Манас болгонбу, болбогонбу аны эч ким дал деп бере албайт. А деген бир жомок, анымы деген сөз болгон да. Жиниңер келет ошону укканда. Мен кыжырым кайнап, ошо кезде аны мен урушкам, мен атайлапчы. Сен билбесең мейли сүйлөбө. Билбесең сүйлөбө, а бирок сен Манасты болбогон, ким билген, анымын деп Манаска шек келтирбе дегем да, мен ага чыдабайм дегем да. Анткени ар бир кыргыз эли, ар бир кыргыз адам, азаматы өзүбүздүн тарыхыбызды бекем кармаш керек. Ошондой бир Манастай болгон бир баатырыбыздын, Манастай болгон мейли эми эпос болсо деле болуптур. Ошондой бир болгон чоң эпосубуздун бар экенин, чоң жомогубуздун, тарыхыбыздын бар экенин эстеп түшүбүз керек, жана билишибиз керек деп ойлойм. Биз бул Манасыбызды башка улуттагылар да талашып чыкты бир жылдары. Ооба да, талашкандар бар. Мисалы Манас байрамы өткөрүлөт биз тарапта, Кызыл Суу. Атайын Манас майрамы деген майрам өтөбү? Ооба. Эч кайда болбогондо 1000 кишилик Манас айтылган өз убагында. 10 жыл мурун Жүсүп Мамайдын көз тирүү кезинде 1000 кишилик. 1000 адамдык Манас уюштурган да. Биздин ошол бир оодан эми бир район дейбиз. Оодандын эл аянтында жаш балдар ошол кезде бир 8, 9, 10дорго чыккан, 18 жаштан жогору бир 14, 15 жашкача балдарды, чоңдор болду. 1000 адамды ойлогула эми, Оосто 1000 адам кичинекей болгон менен чогулуп келгенде аябай көп болот. Ошо 1000 адамдын баары жогу бир доошто Манас айтып атканын элестетсең, жүрөгүң титирейт да негизичи. Каның мындай кысыйт да, кайнайсың да. Бул Манас деген биздин кыргыз элибиздин чыныгы кем болсо болбой турган бир тарыхыбыз да, бир мына рух тараптан бизге деген демелге боло турган жумуш да болчу. Тарыхы жок канча жүрөт, баатыры жок канча жүрөт, туурабы? Ким эле баатырыңыз, эч ким жок, тарыхы жок канча жүрөт. Ошо окшош эле жумуш. Азыр ушул Манас бул эпос, Манас жок, же болбосо Манасты билбеген азыркы жаштарга эмне деп айтар элең? Эми азыркы жаштарга айтсам, балким жаман көрүшү мүмкүн. Мейли жаман көрсө, а бирок эми мен ойлойм, убактыңар болсо, башка тиги Американын тарыхын, башка Европанын, башка бир чоң бир нерселердин тарыхын изилдеп, аларга көз жүгүртүп, башка мамлекеттин тарыхына, башка улуттардын тарыхына мындай көз кысытып, кызыккандан көрө өзүбүздүкүн жакшылап билип алган жакшы деп айткым келет. Азыркы жаштарда эми негизи кийинки кыргыздардын урпагы ошол кийинки азыркы жаштар жана бизден кийинки урпактарга